Assalamu alaikum достор. Сиздердин картаны улап заказ кетиргенди үйрөнөбүз. Ал үчүн заказ кетире турган товарыбызга киребиз. Киргенде мен азыр бул товарга киргенимде бул товарда акция болуп атыптыр. Өзүнүн мурунку баасы 69 юандан болчу экен. 55 юандан азыр мына 29 юан болуп акция болуп атыптыр. Эми бул акциянын бүтүшүнө канча калды ошонун белгиси. Андан соң биз бул товарга киребиз. Товарга ылдый өйдө чыгабыз. Бул жерде товардын размерлерин жазыптыр. 8 цвети бар экен. Ушинтип эме менен переводчик менен которуп окуп таанышсаңыздар болот. Параметрлар экен. Бул ошол магазиндеги бүт товарлар. Эми биз товарды заказ кетириш үчүн кызыл жазууну басабыз. Бул жерде оранжевый жазууну басабыз. Эгер жөнүндө корзинага салам десеңиз, сары кытайча жазууну басасыз. Азыр биз оранжевыйды бастык. Достор айтканча, азыр мен апка чыгайын. Эскерте кетчү нерсе, эгерде сиздер отправка Китай деп ушул MasterCard дегендин үстүн дагы байкап коюңуздар. Бул жерде Кытайдын ичинде ошол сиз заказ кылган складка канча күндө жеткирип берет. Ушул жеринде көбүнчө жазылуу болот. 5 күн, 2 күн, 3 күн, кээбиркилерде 48 күн узак мөөнөт болот. Ошон үчүн 48 күн дегени бул Кытайдын алыс жагынан келген болот. Ошон үчүн узак болот. Ошол жерин дагы карап, анан заказ берсеңиздер жакшы. Чтобы товарыңыздарды эртерээк алыш үчүн бул жерде закрытие бренда деп ушу бренд жабылып жаткан үчүн акция болуп жаткан окшойт. Мынакей биз оранжевыйга киребиз. Оранжевыйга кирип, ошо магазиндин рейтингин, анан ошол канча күндө алып келип берет, ошонун баарын тандап алгандан кийин мынтип размерин тандайбыз, цветин тандайбыз, анан размерин тандадык. Тандаган соң эми биз бул оранжевыйды басабыз. Басканда мынтип биз турган карго компаниянын адреси чыгат. Андан соң бул жерге способ оплаты деп турат. Способ оплаты деп ушул жерди басасыздар. Ушул жерден картаны улайбыз. Басканда монтип чыгат. Сиз виза карта дегенди басасыз. Виза карта дегенди басканда ушундай чыгат. Бул жерге биринчиге картаңыздын узун номерин жазасыз. Бул жерге фамилия, атыңызды жазасыз паспорттогу. Бул жерге картаңыздын мөөнөтү, срок действия карты мөөнөтүн качан бүтүшүнүн мөөнөтүн жазасыз. Бул жерге жанагы картаңыздын артындагы 3 санды жазасыз. Ошентип жазып баарын толтуруп алгандан кийин бул оранжевый цветти бассаңыз заказыңыз кетет, картаңыз дагы уланат.